Karağılada vardık maya karab salam verip durar. Biyak karab. Endi ya zaten onu ile açık gerek de endi şuna. Баткен шаарындагы мындан 50 жыл илгери Төрткүл көчөсүндөгү электр маамылары эскилиги жетип, жаңага алмаштырууга муктаждыгы бар. Тамара Кудайбергенова ошол жылдары курулган электр маамылары азыр эскилиги жетип, кооптуу болуп калганын белгилейт. Эл чогулуп арыз менен шаардык мэрияга кайрылууну чечишкен. Алар электр маамылары алмаштырылса деген ойдо. Кыйшайып калган баардыгы ийилип нарак деп берек деп мындай шамал болгондо мындай каттык неме болгондо чындык жери коңшулар менен коркобуз. Эшикке балдар чыгарганы, өзүбүз чыкканы кайсы мезде бул столба аударылат деп. Жарыктыга канча менет менен кылдык койдурдук эди. Ар жерде деден күйүп турат. Лампочкасын алмаштырганга бирөө чыкты десең эч ким чыкпайт экен ол аварий состоянияда. Endi şoğa mümkünlük bolsa endi makul biz ele razıyız ya memleketimiz ekonomiga biz ele kuvvetliyiz endi biz hem şu ekonom kılıp sivetke çöçürüp kömüren bar. Баткен шаарындагы айрым жаңы конуштарда эл өзү акча чогултуп электр маамыларын тургузушкан. Ибраимбек Калматов шаардагы жаңы конуштардын биринде жашайт. Ал 10 жыл мурда электр энергиясын тартып келүү үчүн ар бир кожолук 3000 сомдон чогултканын, атайын стандартка жооп бербесе да көчөнү жарыктандырууга электр маамыларды орнотушканын, бирок мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүлбөгөнүн белгиледи. 2013-жылдары мына жыгач салбаларды эл өзү инициатива көтөрүп келип курган. Освещениясыны 16-жылы лишний эл өзү чонтойдан жыйып освещение кылдырган. Мына азыр бүгүнкү күндө светти үнөмдөйбүз деп өчүрүп салган. Бұл светтің жоқтығы бұл елдерге қауіпті болып көрінеді. Мысалы, кеш, азы қыштың күнінде саат 6-да кеш келеді. Сағар мен балалар оқуға жөнде 8-де қараңғыда. Бір қауіпті. Күйгізіп қойса жақсы болады. Баткен шаардык мэриясы өткөн жылы жарыктандырууга 700 000 сом бөлгөн. Ал эми электр маамылары үчүн 1 миллион 700 000 сомго тендер жарыяланган. Саналуу эле көчөлөрдөгү эскилиги жеткен маамылар алмаштырылган. Ички көчөлөрдөгү талапка жооп бербеген маамыларды алмаштырууга мэриянын чамасы жетпейт. Азыркы учурда жаңы конуштарга басым жасалууда. Эл көбөйүп, жаңы конуштар көп баяндай болуп аткандыктан барына жете албайт экенсиң да. Биз эми чындыгында негизинен жаңы конуштарга көп көңүл буруп атабыз да. Азыр көптүр эми эски жерде жыгач стабла болсо деле турат да, мындай жакшы эле бийик баяндай союз малдагы стандарт менен коюлган баяндай күйүп кетпей турган майланып эме кылынган да, мындай айтканда коопсуздук каралган столбалар. Ал эми жаңы конуштарда барып карасаңыздар баяндай эптеп эле элдер өзү бир үйдөн бир үйгө тартып алган да. Адистер күн батареясы менен көчөлөрдү жарыктандырууну сунуштайт. Бирок бул жаатта азырынча адистер жетишсиз. Күн батареяларын айыл чарбасында пайдаланып жүргөн жеке ишкер Авазбек Чотбаев электр энергия каатчылыгын чечүү үчүн күн энергиясына өтүүнү өнүккөн өлкөлөрдө бул кеңири тажрыйбаланып жатканын белгилейт. Менин билишим боюнча күнүн нуруну Өзбекстан жакшы пайдаланып жатат. Қазақстан жақсы пайдаланып жатат. Анан эми азыраак кылып айтайын, Кытай деген 1,5 миллиард ел жашаган Кытай элдик республикасы бар. Ошондо мен барып көрүп таң калганым 200 миллиондон ашык ел күнүн нурудан ток алып, завод фабрикаларды иштетип келе жатат. Каржы маселеси чечилмейинче эскилиги жеткен электр маамылары алмаштырылбайт. Баткен шаардык мэриясы шаарды толук жарыктандырууга чамасы чакталуу. Мамлекеттик программанын негизинде электр энергиясын үнөмдөө максатында көчө жарыктандыруулар убактылуу өчүрүлгөн. Гүлбарчын Амирова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа, Баткен.